Базар Коргон районунун Аук айылында ашар жолу менен мечит медресе тигүүчү цех курулууда. Аселям фондунун колдоосу менен учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Аталган фонд 300 орунду мечиттин курулушун баштан аяк каржылоо жана бүткөрүүнү колго алган. Бул 300 орунга ылайыкташтырылган мечит. Муну ошо Аселям фондунун балдары өздөрү ремонтун бир неме кылып коюп кетишти. Ремонттун бир бүтүрүп коюп кетишти. Азыр ошо Абдеркан аз қалды, бұнықтан бір жұмалы еш қалды. Үшу қолдарынан өтірсе, ешкі грантталары, ол жақтары өтіреміз. Азыраттағы бір жұмалы еш бар, құда қаласа бір жұмадан кейін бұл іштері дағы өтіп қалады. Айылдагы аялдарды жумуш менен камсыздоо максатында тигүүчү цех курулуп жатат. Курулуш иштери дээрлик аяктап калды. Курулуш каражаттарын Аселям фонду өз эсебинен алып берүүдө. Ал эми калган жумуштардын баарын айыл тургундары ашар жолу менен аткарышууда. Силерге уста балдар өздөрүнүн жардам берип, свени цех үзүүчү ушуну бүтүрүп атышат. Азыр бул кичине аппарат иштери калды. Анан аппарат иштери бүтүп калган болсо бир жуманын ичинде иштери бүтөт. Ислам дини тууралуу сабаттуулукту жогорулатуу максатында мечиттин жанында медресе да курулуп жатат. Имарат 3 бөлмөдөн турат. Курулушту айыл тургундары өздөрү бүткөрүшүүдө. Көзөмөлдөп эле турабыз. Айылдын бийлери, аксакалдары, молдор, ана калган жумуш иштерин баардыгын ошо айылдын жаштары өздөрү бүтүрүп атышат. Аук айылында 300дөн ашык түтүн үй бар. Курулуш иштерине ар бир үйдөн 1000 сомдон акча чогултушкан. Жана Россияда эмгектенген айылдаштары акча чогултушкан. Коомчулуктун салымы тигүү цехин, ажаткананы, медресенин курулуштарын толук ушу коомчулуктун атынан болуп атат. Материалдарын гана кайрымдуулук фонд алып берип атат. Башка усталардын иш жүргүзүшүнө толук ушу Аук айылынын ар бир кожолугунан акча чогултуп ушул жерге иштетип атышат. Андан сырткары биздин Аук айылынын Россиядагы жаштары акча чогултуп ушул курулуштардын толук ички шагал төшөө жумуштарына акча чогултуп берип, ошо россиялык жаштардын жардамы менен ушунун ичи бетондун ичи толтурулуп берилди да. Кеңеш айыл өкмөтүндө быйылкы жылы бир топ курулуш иштери аткарылууда. Коткор айылында үй бүлөлүк дарыгерлер борбору курулуп жатса, Совет айылында турак жайга муктаж үй бүлөлөргө арналып үй курулуп жатат. Аселям кайрымдуулук фонду Коткор айылында дагы бир фаптын курулушун жүргүзүп атат. Азыр ал курулуш дагы бүтүп калды. Совет айылына 2 комнаталуу 5 квартира салынып атат. Бүгүнкү күндө 2 айдын ичинде толук курулуштары бүтүп пайдаланууга берилип калат да.